Уна мамлекеттик ишканасынын Ош регионалдык бөлүмүндө турабыз. Азыркы учурда мөөнөтсүз эски айдоочулук көлүктөрдү алмаштыруунун бүгүн 3-чү күнү болсо дагы да болсо элдин келгени токтой элек. Азыркы учурда жалпысынан 500гө жакын жаран кезекте турушат. Алар кызматкерлердин саны жетишсиз болуп жатканын айтып, андан сырткары онлайн алмаштыруу системасы иштебей жатканын айтып нааразы болушууда. Буга байланыштуу атайын Уна мекемесинин Бишкектен өкүлдөр келип, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Эски мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөрдү алмаштыруунун мөөнөтү узартылып, белгисиз убакытка жылдырылды. Буга алмаштыруунун алгачкы күнүндө эле кезек күткөндөрдүн саны көп болуп, бир катар кемчиликтер пайда болгону себеп болгон. Мындан улам Бишкек шаарынан атайын адистер келип, жерлерде айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Алар жаңы айдоочулук көлүк алуунун маанилүүлүгүн түшүндүрүп, алмаштырууга кошумча убакыт берилгенин билдиришти. Мөөнөтсүз айдоочу көлүктөр алмаштырылыш керек. Анын башында өзүңөр билгендей деген биринчи чек коюлган. 15 январдан 15 февралга чейин деп. Кече ал чекти алып салышты. То есть биздин жарандарга кайрылып коеюн дедим элем. Шашпай эле келгиле. Убакыт көп. Бул айдоочу көлүк деген мурун Казакстандан алынчы, Россиядан алынчы. Бүгүнкү күндө бул жаңы үлгү көлүк болсо Кыргыз Республикасынын иш башкармасына караштуу Учкун предприятиясында чыгат, ишканасында баарына жетет, шашпай эле койгула, баарына жетип, баарына бар көлүк алат. Буга чейин чет өлкөдө эски айдоочулук көлүктөр таанылбай келгендиктен кыргыз жарандары бир катар кыйынчылыктарга туш болуп келишкен. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук көлүктөр эл аралык талаптарга шайкеш келип, чет мамлекеттерде да таанылат. Ага катар стандарттарга ылайык коргоо элементтери да иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөрдүн так саны белгисиз. Алардын басымдуу бөлүгү 1990-жылдары берилип, жарандар көлүктөрдү өлкөнүн бардык райондорунан алмаштырса болот. Ал үчүн айдоочунун эски көлүгү жана паспорту талап кылынат. Ошондой эле түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу да жаран өз алдынча алмаштыра алышат. Чекте мөөнөтү жок болгон көлүктөр болсо эчтеке кереги жок. Өзүнүн паспорту керек, же түндүктөн паспорту керек, анан эски айдоочу көлүгү керек. Болду. Ошол менен келет. Бирок өзүндө булар деген илгери алган көлүктөр болот атпайбы? Саналиптүү өтпөй калган. Анан бул келгенде кичине убакыт кармап калат. Анткени деген мурун картотека болчу, ручной болчу да. Бул келгенде биринчи запрос кылып, биз ошо каяктан мурун алды эле, ошол жактан подтверждение кылып, саналиптейбиз. Ошону күтүп калып атат, ошон үчүн да очередь болуп калып атат. Анын саналиптегенен анан биз ошо картотекадан ручной карап чыгып, сканировать этип, базага киргизебиз. Ушул Ташматов там 92-жылы же 2002-жылы могул жерде моундай көлүк алыптыр, моундай категориямен деп тактагандан кийин скандап түздөбүз. Ошондон кийин анан жаңы көлүккө оформлять этебиз. Айдоочулук көлүктү алмаштырууда форма 83 маалым каты да алынып салынган. Бул айдоочуларга бир кыйла жеңилдиктерди берип, ыңгайлуу шарт түзгөн. Азыркы тапта айдоочулук курамдык каттоо мекемесине облустун ар кайсы райондорунан күнүнө 500дөн ашуун жаран келип кезекте турат. Алар кызматкерлердин санын көбөйтүп, алмаштырууну тездетип берсе жакшы болот эле дешет. Анан бул жакта канча экөөлүү отурат окшойт. Көбүрөөк адам санын көбөйтүп ошолор эме кылса жакшы болмок. Эми жеңилдик бар, кезек күтпөйсүң, больницага барбайсың. Туура келип алып атабыз, бир жагы ушул жакы жакшы болду бизгечи, жеңилдик болсо. Только мана 15-числа күнү очередге турганбыз, энди келият мына очередimiz. Шу көйгөй. Очеред катта, адам аз берди иштеп келген адамдар. Көпөйтүрүш керек. Кабыл кылып келерди. Ашында тезирээк түгөйдү. Өчүккө кече саар менен келгем. Эми бүгүн ол жерден базадан чыгарыш керек экен. Базадан чыгарып, азыр дагы башкадан өчүккө турдук да. Азыр Кудай кааласа өчүкүбүз жетип калса алабыз, болбосо эртең алабыз да. Мен Алайдан алгам праваныча, ол малды өзгөнгө караган. Азыр эме кылсам, өзгөнгө рұқсатқа өткөзүн деди. Өзгөнүн кайер эмне, Ош эмне? Бер Кыргызстан болот, санариптер деп бар жок чыгарган. Анан эме кылсам ушинтип чыгарып койду азыр. Түндүктөн булар чыкпайт экен. Булар эскиче. Ошого мына 97-жылы алгам. Бул малда бизди атайын окуткан. Армияга эме алатканчы даярдап байдылган. Ал эми кызматкерлердин иш графиги боюнча дагы атайын чечим кабыл алынган. Ага ылайык өлкөдөгү бардык бөлүмдөр жана борбордук аппарат дем алыссыз иштейт. Алдыда 2 нөмөт менен иш алып баруу жагы да каралып жатыптыр. Кыргызстан боюнча болгон бөлүмдөр, борбордук аппарат баары дем алышы жок иштеп атат. Иштейт деп эле приказ чыгарганбыз. Ошону суббота, воскресенье любой Кыргызстан боюнча бөлүмгө барсаңар иштеп атат. Андан тышкары ошо 15-16 киши көп болгондон кече мурда күндөрү биздин орусча айтканда до последнего клиента, последний кардар, акыркы кардар, акыркы жаран келгенге чейин биздин бөлүмдөр ачык. Бирок кээ бирки бөлүмдөрдө 12-1ге чейин болуп калып атат.
кээ бирки бөлүмдө 7-8 киши жок. Киши жок болгондон кийин алар, конечно, жабылып калат. А так биз баарына команда бердик. Отчетун алып атабыз, онлайн карап атабыз. Борборлук аппаратта ошо ситуационный центрде мониторинг кылып, карап иштеп атабыз. Азыр бүгүн анализ кылып атабыз. Возможно, 2 сменга өткөрөбүз. Белгилей кетсек, айдоочулук көлүктү алмаштыруу өнөктүгү 15-январь күнү башталган. Буга чейин айдоочулук көлүктү жаңыдан алгандарга да эреже өзгөртүлгөн болчу. Анда В категориясы боюнча окуу программасы 480 саатты же 10 айлык мөөнөттү түзсө, С категориясы үчүн курсанттар 12 ай окуй турганы маалым болгон. Толбай Бурканбеков, Эркин Байбакиров, АШ ТВ.